Ховардтын үй бүлөсү өтө жакыр жашачу. Ал мектептеги чыгымдарын жабуу үчүн үймөй кыдырып майда барат буюм тайымдарды сатып иштечү. Бир күнү кечке чейин жүрүп эч нерсе сата албай коет. Кечкисин курсагы ачка келатып, жегенге бир нерсе сурайын деп бир үйдүн эшигин такылдатат. Жылмайып чыга келген үй ээси абдан сүйкүмдүү аял болгондуктан уялып кеткен бала жей турган нерсенин ордуна бир чыны суу сурайт. Жароокер аял баланын курсагы ачканын байкап, чоң чыныга сүт алып келет. Бала сүттү ичип бүтүп, чоң рахмат, канча карыз болдум дейт. Аял бизге карызыңыз жок деп жылмая карайт. Жаш бала, кечиресиз, атам бизди жакшылыкка жакшылык кылгыла, карызыңарды сөзсүз бергиле деп үйрөткөн. Мен буюрса карызымды кийин кайтарам деп жооп берет. Эшикке чыккан баланын курсагы эле эмес, көңүлү да абдан ток эле. Арадан жылдар өтүп, сүт берген аял катуу ооруга чалдыгат. Жергиликтүү дарыгерлер бейтаптуу шаардык ооруканага жөнөтүшөт. Шаардын башкы дарыгери доктор Ховард бейтапты көрүп аябай толкунданат. Бурункудан бир топ улгайып калса да, жакшылык кылган жароокер аялды бир көргөндө эле тааныйт. Ховард көп күттүрбөй оорулууну операцияга киргизип, аны куткарып калуу үчүн колунан келишинче аракет кылат. Көп өтпөй аялдын ден соолугу оңолуп, акыры толугу менен сакайып кетет. Доктор конверттин ичине кат жазып, бейтаптын бөлмөсүнө берип жиберет. Аял конвертти ачууга дити барбай корко баштайт. Себеби дарыланууга кеткен чыгымды өмүр бою иштесем да төлөй албайм деп ойлоп жаткан. Акыры конвертти ачып, ичиндеги катка өңүлө карайт. Катта ооруканадагы бардык чыгымыңыз бир учурдагы бир чоң чыны сүт менен төлөндү деп жазылып турган экен. Бул видео жаккан болсо, ийгиликтүү YouTube каналына катталып, коңгуроону басып коюңуз.